Assalamu alaikum. Біздің каналдың көрермандары. Бүгін Globus лохотрон деген хайтерлерге көрсетіп қояйын. Ақша Globus төлеп беріп отады, істеп отабыз. Ошон үчүн азыр буга чейин мен WebMoney кошелокко чыгарып келгем. Азыр эми банковский картага, Visa, MasterCard системалары бар банковский картага чыгарабыз. Полный сайтына кирип, картаны настройкадан картанын номерин коюп койгон болобуз. Ваши данные деген жерде, финансы деген жерге, кошелек ушунун катарында эле биздин банковский картабыз турат. Так. Карта дегенди басып туруп, мына менде азыр $40 болду. Шуну вывод кылабыз. Информация. Сумма зачисления, комиссия $3.28 алат экен. Картага чисто $36.72 келет экен. Эми WebMoneyге чыгарсаң без комиссия болот, бирок WebMoneyден акчаны кайра обналичить этип, картага которуп атканда ошол эле комиссияны алат экен. Ошондуктан эң жакшысы картага которулганы оңой болот экен. Продолжить кылабыз. Платеж обработка дейт, 1 сутканын ичинде келет дейт. Көрөбүз. Мен азыр видеону паузага коюп, акча түшкөндөн кийин көрсөтөм. Анда эмеси достор, кечээ 10 май 2020-жыл Globus'tan вывод заказ кылдык элек картага. Ошол 1,5 суткада келди. Бүгүн 11 май. Значит, 10 май күнүзү саат 11-де заказ кылсам, 11 май кечкисин келди акча. Финансы. Мына эң ылдыйында турат. Про видеону деп. Ашык менен. Канча? $40 заказ бергенбиз. Прямо картага, рублевый, долларовый карта эмес, рублевый эле карта. 1% комиссия экен. $40 почти $4 жакын комиссия алып калды, көрсөтүп берем да. Мына көрүп турсаңар достор, Сбербанк зачисление 36.17. На зачисление $36.17. Дата и время операции 11 май. Рубль айландырганда баланс, общий баланс $3299. Visa. Зачисление $36. Шоу достор. Смысл жок, мына кирип өткөндөн. Сайтты төлөп берип атат. Иштесең эле болот. Ошол. Кимде ким жаңы көрүүчүлөр кызыккан болсо Globus компаниясына төмөндөгү видеону көрүп кантип тиркелүүнүн видеосун көрсөңөр болот. Ошондойдо кантип команда чогулткан видеосун описанияга коюп коем. Анан кийин катты алуучу ссылкасын коюп коем. Баары видеонун астында описанияда болот.